азыр бул жерде ачык айтылбай атат. Ачык айтылбай атат, ошол Тажикстанга берилген коридор деп айтылбай атат. Ушул жолду берсек, Лейлек, Баткендин жарымы анклавда калат деп айтылбай атат. Бирок ушул жол берилиши менен Лейлек менен ошол Баткен район жарымы анклавда калат. Андан башка вариант себеби жол жок дейин десең, тажиктер өтүп аткан өздөрүнүн жолу бар. Эми ошол 4 көчөдөгү кесиштеги жол түп-түз Варухка барат. Алар кенен кесирле өтүп жүрөт. Аларга башка жол неге керек болуп атат? Эми мына баягы протоколунда айтып атпайбы? Бул жолдун статус дегени бул кайсы мамлекетке караштуу болот? Тажикстангабы же Кыргызстангабы? Ушул нерсе бул баягы мамлекет отдельно дейт мындай. Мындан башка дейт, мамлекеттин макулдашуусу менен чечилет. Бул урматтуу туугандар, азыр биз кайдыгерлик кылып, кандайдыр бир симпатияларга, баягы адамды жакшы көрөбүз го, мындай сыртынан карап, бору зоруйт, же болбосо ишенебиз. Ошондой кылып азыр бул биздин бийликтеги төбөлдөрүбүзгө баягы аларды жактыруу менен биз өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз экиге бөлүп коюп атабыз. Өзүбүздүн Лейлек району толугу менен, анын ичинде 2 чоң шаар бар. Баткен районунун жарымы анклавда калып кетишине түздөн түз бүгүн мына мисалы 2009 жылдан бери баягы Адахан Кимсанбаевич кол койгон протокол деп ошонун айынан канча чыр чыгарышып атат, туурабы? Ал жерди беребиз, жердин статусу мындан кийин Тажикстандыкы болот деген бир дагы сөз жок да. Ал жерде болгону баягы талаштуу дейилген жерди экөө тең пайдаланбай туруш керек. Ошол экөө тең пайдаланбай турганды баягы келишим менен бир тарап пайдаланат. Бир тарап баягы символикалык $1 акча алат деген нерсе менен биз пайдаланып атабыз да ал жерде. Жол өткөрүп, 270 метрлик жолду өткөрүп, ошол жерден пайдаланып атабыз. Ошол нерсени дагы булар мына силер бизге баягы бир тараптуу пайдаланып атканыбызда төлөгөн аренданы силер биздики деп тааныгансыңар деп канча неме кылып атат? Эгер ошол президенттин сөзүнө ишенген болсок, канчалар баягы бетине кармап атат. Эгер биз буларга тажиктерге азыр бүгүнкү күндө да ошол жер баягы коридор болот, Тажикстандын эгемендүү жолу болот деп берип койгон болсок, бизди өткөрбөй коет тажиктер. Өткөрбөй коет, өтсөк дагы баягы алардын постунан как положено паспорттарыбызды көрсөтүп, ар бир не жүк алып кетип атат. Тем более ал жактан билесиздер, баягы контрабандалык товарлар, аткезчилик менен өтүүчү мыйзамсыз товарлар көп ташылат. Ошон үчүн ал мыйзамсыз товар ташыгандарды эч ким токтотпойт. Себеби аларды билесиздер, жетекчилер кайсыл жакта отурат. Алар өтө берет, бирок карапайым элге жабыр болот. Ар бири мисалы өткөндө баягы мурдагы нерселер кайра кайталанат. Азыр биз ошону эч ким ойлонбой мындай кайдыгер карап аткан. Камчыташев ошо кече Баткенге барганда артына автоматчандарды коюп алып, военныйларды, биздин военныйларды эл менен жолугушт. Бирөөнү тынк тедирбей, мындайча айтканда, бул өзү туура эмес. Баягы ким болбосун андай жерде эл менен болгон жолугушууда андай автоматчандардын турганы өзү туура эмес. Эми айта берсең сөз көп бул жерде. Камчыташевдин кече барып жолугушууда кылган нерселери, мисалы баягы тажиктен ошол коопсуздук кеңеши, коопсуздук кызматынын жетекчисинин алдында чест берип атканы өтө бир уят иш. Өтө уят иш. Не ал киши Камчыташевдин мындай главный командующий же ким ал? Неге биздин коопсуздук кызматынын жетекчиси Кыргызстан, Тажикстандын коопсуздук кызматына чест берет. Чест берген өзүн мындай офицерлер муну жакшы түшүнөт. Көрүнгөнгө чест бере бербейт. Чест берүүнүн дагы өзүнүн эрежелери бар.
Биз баягы элдин караңгылыгы болуп атабы, не болуп атат, мен такыр түшүнбөй атам. Бул жерде Мадумаров же башка жөнүндө сөз эмес. Бул жерде ошол Лейлек менен Баткен район жарым жагынын анклавда калып кетпесин деген эле сөз айтып атам. Мен азыр сиздерге көрсөтөйүн. Так. Bular kança жылдан beri akırında cılıp ısınça kirip gelişti. Adımla Yandex'te biraz tekrar kuramet gelir barken bulardan gösterip koyayım. Buna Yandex kuramet eke. Misal buna Mingbulak ayıldары bugün özünde Kırgızstan'da çekimde var. O kızık demek doğru жақтан öşkerenler. Mol жерде дагы баягы талашчы дейилген жер мол да баягы 275 метр жер мол жер. Ол көчөдөн сайдын үстүнө көчөнүн башына чейин. Ушул жерди өткөргөн жер мол жерде 5 гектар жер, мол жагында 6 гектар жер талаштуу деп турат азырда. Мол азыркы Яндекстин мына Челятович кызыгы бул туура эмес. Тажиктер өздөрүлөрүнөн болуп. Булардын максаты ушу коридор ачыш экенин билебиз. Бирок мына караңыздар, булардын жолу бар. Ушул Тажикстандан түз өтүп аткан, эч кандай тоскоолдук өтүп аткан жолу бар. Эч ким олорду тосуп аткан жок. Эми алар качан өздөрүнө керек болгондо, өздөрүнүн ушул коридорду ачып, бизди анклавга калтырыш керек болуп атканда, алар кааласа согуш ачып атат, кааласа bizde atkılap öldürüp atat, kıskası kalaganын kılıştat. Bizde rычак жокпу. Кегиле мол жерден тособуз. Мол жер эч кандай азыр Тажикке такыр тиешеси жок. Ушул жерден пост коюлдаган, мол жерге воруктан чыга беришке мына эки жол менен чыгат негизинен. Мына Аксайга чыккан бир жол бар, анан мына өздөрү чыккан сайдын бул жагында бир жол бар. Ушул жерлерге постторду коюп, алар анклав болуп турганда биздин ичибизде неге биз алардан мынчалык коркуп атабыз? Кечирип койсоңор, звук бир аз неме болуп атат окшойт. Түшүндүрүп кеттим, азыр менин колумда мына түз эфирге чыгып аткан аппарат биринчи жолу колдонуп атам. Эми мен айтайын дегеним, ушул жолду кегиле биз тосолу. Biz Tosolu dağı jön ele. Mol жерде 44.000 Tacik жашайт. Mol жерде. Ушул 44.000 Tacikti өткөрбөй кармап туралы. Мен деле мисалы военкоматка барып, как положено немеден өтүп, барып, бул эч кандай саясат эмес. Урматтуу туугандар, бул жерде жөн эле биздин мекендин баягы экиге бөлүнүп калышынан сактап калыш керек болуп атат. Мен ошон үчүн бул азыр кайрылуу жасап атам. Мага окшогон балдар мен өзүмдүн тааныштарымдын, билиштеримдин арасынан эле жүздөп саналат. Мен аларды дагы айтам. Билем, миңдеген балдар чыгабыз. Барып, эч кандай бизге неменин кереги жок. Ушул мамлекет жактан биз военкоматтан өтүп барабыз, бизге курал жаракты берип, ушул жерди неме кылганга, баягы кайтарып турганга жол беришсин, мыйзам чегинде рухсат беришсин, биз кайтарып турабыз. Булар пока мына талаштуу дейилген жерден мо чегин алып чыгып кетмейинче. Анан кийин чегараларды биз ошол жол менен тактайлы. Кайсыл жер биздики? Мен билем 100% талаштуу дейилген жердин бардыгы биздики, Кыргыздын жери. Biz Kırgızlar mamleket bolup öz aldığımız egemendүүлүк algandan beri bir dagı bir koңшулардын жерин басып кирип элеп алган жокпуз. Жалаң биздин жерлерди элеп алып келишип атат. Ун чыкпай койсо булар бизди акыркы күндөр лох кылып алды. Тажиктерчи.
Кечеги согуш не үчүн болду? Ошол былтыры Такшиев кол коюп берген протоколду давай бүтүр, мына жерден коридор ачып бер деп атат. Ратификациядан өткөрүп бер деп атат, мындайча айтканда. Орукка жолду биз бербейбиз, ушул жерде биз жазып берип барабыз, өлсөк өлөбүз. Ошого макул болгондор барабыз, тажик менен согушсак согушсабыз, атышсак атышабыз, анан Кыргызда азамат калбай калса, бир Кыргыздын эркеги калбай калса, ушул жерди баягы коргой турган азаматы калбай калса, анан макул тажиктер алса, андан кийин биз ал убакта уже жок болобуз, анан айла жок болот. Пока биз барыбызда келгиле ушул жерди тосолу, бул жер эч кандай тажиктики эмес азырынча. Биздин өзүбүздүн жер. Могул жакта азыр асфальт эмес, бирок жолубуз бар. Жолубуз бар, аябай сапатсыз, бирок мындай жаңы курулуп атат, бирок каттаса болот. Тажикти өткөрбөйбүз. Тажиктер биз менен мындай тең атага отуруп, биздин сөздөрүбүздү дагы угуп, биз менен чегара маселесин чечмейинче келгиле ушул рычагды колдонолу. Неге аларга боло берет? Согуш менен коркутуп, бизди жерлерди неме кыла берсе боло берет, неге бизге болбойт? Келиңиздер, Кыргыздын азаматтары биригели дагы ушул жерди тосуп олтуралы. Мен жеке өзүм үчүн барам. Тура мен военный эмесмин. Мен болгону бир режиссермун, бирок мен кыргызмын. Кыргыз мамлекетинин жаранымын. Мен ата-бабаларыбыз бизге ушунча сактап өткөрүп берген жерди башка бир элге монтип өтүп кетишине жөн карап отура албайм. Мен эртең келечекте балдарымдын, неберелеримдин, келечек урпактарымдын алдында ошолорго баягы мен ушул жерди сактай албай калганмын, коркуп үйдө жүргөнмүн, же базарда акча таап жүргөнмүн, же башка камын деп айта албайм. Мен барууга өлсөм дагы мен жазып берип кетем, ушуга даярмын. Ушул жерди коргоого, сактоого. Ошону менен биз дагы азыбызды көрсөтөлү дагы, тажиктерге чес берип, алардын айтканын эле кыла бербей. Өзүбүздүн жерлерди аларга бере бербей. Жашаса жөн жашасын тажиктер. Мына жолдон жөн өтүп жашаса жашасын. Жолу жок эмес, жолу бар бир сонун. Анклав болуп жашап келди, жашасын мындан ары дагы. Биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө булар асылбасын. Бул жерде бүтүндүк талкаланат. Могул коридор уланса могул жерге. Биз өтө албай калабыз. Мону айландырып жол салыш мүмкүн эмес. Көрүп атасыздар, тоолор бүт тоолор. Бу тоолорду айландырып биз жол сала албайбыз эч качан. Мүмкүн эмес. Биздин болгондо дагы азыркы экономикалык абалыбыз менен мүмкүн эмес бул. Могул жерде дагы тоолор бар. Кыскасы, келиңиздер. Ушундай кылайлы, Кыргыздын жаштары биригип, бул саясат эмес, бул чыныгы баягы мекенчилдик сезим. Мекенди сүйүү сезими. Тажиктер эч качан мындай болгон эмес, Кыргызды мындай башка чаап, каалаганда атып, каалаганда согуш ачып, каалагандай кылып өздөрүнүн шартын койгон эмес. Мындан кийин дагы жол бербейли тажиктерге. Аксайды мындайча айтканда жалпы эле ошол могул жерге чейин Баткен району, ошо Баткен районунун жарымын, анан Лейлекти толук өзүбүздө мындай ачык сактап калууга аракет кылайт. Эгер мени колдосоңуздар, пикирлерди калтырыңыздар, жазыңыздар, болушунча таратыңыздар, келиңиздер Кыргыздын жаштары, азаматтары биригели, саясатчылар буларга таштап койсок, саясатчыларга чечип салышты. Бул мамлекеттин жанакы немесинде каралчу маселе эмес. Бул эч кандай караганга болбойт бул маселени. Макулдашууга болбойт буну. Болбойт. Бул жер берилгенде эле болду. Биз Кыргызстан бүтүндүгүнө доо кетет. Лейлек Баткендин жарымы анклавда калат. Бул эч кандай макулдашуучу, ойлонуучу маселе эмес. Бул ойлонуп болбойт. Буга биз каршы турушубуз керек. Булар согушабыз десе согушубуз керек, атышабыз десе атышыбыз керек. Каалабагандар барбасын, жүрө берсин, өзүнүн тирилигин кыла берсин, каалоочулар барып кайтарабыз. Эгер колдосоңуздар, видеону бөлүшүп коюңуздар. Билем, сапаты азыр бир аз начарраак болуп атат, эми шарт ушундай болуп атат. Бул жерде суть кадрдын сондугунда эмес, бул жерде сөз
ошол кегиле биригели дагы анчы буунчу ал саясаттын колдоочусу бул саясатчынын колдоочусу эмес, жөн эле Кыргызстандын жараны катары келиңиздер биригип ушул жерибизди кайтаралы. Тажиктерге атпор берели. Алар каалаганда бастырып кирип келип, бизди аткылап, бизди кубалап, өздөрүнүн правасын качайт этип, биздин жерге көз алайтпасын. Кысып, өздөрүнүн чегинде, ансыз да биздин толтура жерлер бар буларда, билесиздер. Мургап, жерге тал деген мынау чоңалай жакта, могул жактагы райондорубуз, могул жакта. Азыр Тажикстанга өтүп кеткен. Ошолорду алганына сүйүнүп, жөн кысып жашаса жакшына. Болбосо, ошо ал күчүбүздүн жетишинче биз деле күрөшөлү. Лох болуп жүрө бербей. Мен уже чыдабай калдым. Пикирлериңиздерди жазыңыздар, бөлүшүңүздөр. Бир аз баягы эмоция калтырып, каттуу сүйлөп койгон болсом, туура түшүнүңүздөр. Бул мен мисалы Кыргызстандын жерин баягы учурунда азыркы акелерибиз айткан эле 1 метр жер берилбейт керек, бере албайбыз деп. Азыр эми өтө көп миллиондогон жерлерди берип атат. Мен кече эле айттым эле. Бирок мен чындап Кыргызстандын 1 метр жер берилишине кайдыгер карап отура албайм. Кайрадан ушул эфирлер аркылуу же жашоодо жүз көрүшүп амандашканча барыңыздар, бар болуңуздар. Аллага аманат.